Негізінде білесіздер, жыл сайын болатын бірден хиттер жазып қойып, Турдахун Ниязалиев уағында Жұбайыма деген шығарма атқарған. Ошоны барлық байкелер жеңелерімізге арнап қалды эле. Телефондорго коюп, WhatsApp'тан жиберип, ошолордун сөзүн жазган автор. Андан кийин Жұбайлардын маанайын көтөргөн соң, ушул апалардын маанайын көтөрүп коюнчу деп Ишен Назаров ырдап жүргөн Апакем деген шығарма бар. Бүтүндөй мен кыргызмын дегендин баары да окшойт. Ошол шығарманын автору. Андан тышкары бир топ буюрса бүгүн өзүнүн пайгамбарыбызга арнаган асыл зат шығармасы, дагы көптөгөн обондуу ырлардын автору Төкмө акын. Сиздердин кол чабыңыздар менен дал ошол акындын авторунун өзүнүн дауышында берип алды деп турабыз. Баян Акматов келди. Assalamu alaikum. Amandашайын миң жолу. Ой амандашайын күн бою. Амандашуу анткени тирүүлүктүн символу дейт. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Көз сүйлөшүп турганда сөздүн эмне кереги дейт. Нол жерде баарыбыздын көзү сүйлөшүп турат. Көзүбүздө мекен, ата-эне, бир тууган сагыныштардын баары камтылып турат. Сагыныштардын арасында Кудай Таала адам пендесин жүк-жүү менен жараткан. Алыстагы жакындарыңыздарды сагынасыздар. Сагынып болуп турган жакшы. Мен сиздерге Акындын ашыгы деген чыгармам бар эле. Ар бир Даниярдын жүрөгүндө бирден Жамиля бар дейт. Ар бир Жамилянын жүрөгүндө бирден Данияр бар дейт. Андыктан баарыңыздарга арнап сүйүү урунан Акындын ашыгы деген чыгармамды тартуулап берейин. Ашыгым сен баякта, акыным мен баякта. Сактайм сени комуздун кылдарында, түнөгүн калкаланар, жүрөгүн балталанар, булуккан сезимимди булуттар айта барар, сан жылдыз жыбырар.
aşığım